Бекмамат Осмонов атындагы Жалал Абад мамлекеттик университети. Жалал Абад колледжде Тойрат 2018 тайпасынын студенти Ахмедов Төрөңел Айталиевич. Жалал Абад колледжинин педагогика жана социал иштер бөлүмү, кыргыз тили жана адабиятынын окутуучусу Эмилова Гүлнара. Өз алдынча иштин темасы Манас эпосунун жыйналышы. Манас эпосунун жыйнагы тиешелүү мекемелерде сактоо, иликтөө, жарыялоо максаты менен эпосту эл оозунан жазып алуу. Кыргыз эргесине келген окумуштуулар көпчүлүгү кыргыз элинин үрп адаты менен музыка чыгармачылыгына өзгөчө Манас эпосунун аябагандай кызыгышкан. Манас эпосу жөнүндө биринчи жолу Мажмуат Таварих тескерилет. Казак окумуштуусу Чокон Валиханов кыргыз жергесине 3 жолу келген. Ал саягаттарында кыргыз элинин музыка адабиятынын тарыхын, этнографиясын изилдеген. Манас эпосунун Көкөтайдын ашы эпизодун жазып алып, жарыялаган. Радлов кыргыздарга 3 жолу келип кеткен. Манас эпопеясынын 3 бөлүмүн тең жазып алып, 1845-жылы кыргызчасы орус алфавитинин транскрипциясы менен Санкт-Петербургда немисчеси өзүнүн котормосунда Лейпцигте жарык көргөн. Манас эпосунун Радлов жазып алган текстинин жалпы көлөмү 12454 сап ыр. Анын 9449 сабы Манас эпосуна, калган 3005 сабы Семетей менен Сейтек эпосуна таандык. 1925-жылы Москвадагы СССР элдеринин борбордук басмасынан Семетейден бир бөлүм деген китеп Арабари менен жарык көргөн. Китепти басмага Эшеналы Арабай уулу даярдап, ага баш сөз жазган. Чындыгында эле китептин тексти Тыныбектики болсо, анда ал жомокчунун көзү тирүүсүндө жазылган болот. Тексттин качан, ким тарабынан жазылып алынганы да көрсөтүлбөгөн. Тыныбектин өзүнүн эскерүүсүндө 1898-жылы Нарын участковой Манас Семетейди жазып бер деп буйруганда, Семетейдин айрым үзүндүлөрү жаздырып берген. Мүмкүн китеп ошол тексттен алынып басылган болушу да ыктымал. Манас эпосун жыйноодо эки чоң илимпоздун салымы чоң. Алар кыргыз эргесине келип, эл оозунан үзүндүлөрдү топтоштуруп, Манас эпосун жаратышкан. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Кош болуңуздар.